Ободо Сереп программасы. Учурдагы пандемияга байланыштуу аракеттер ар кайсы өлкөнүн кабыл алган чечимдерине байланыштуу болуп жатканын айрым эксперттик коомчулук билдирүүдө. Алардын пикиринде вируска каршы күрөшүү мамлекеттик башкаруучулук уюштуруу иштерине жараша болот. Айрым учурда орун алган кемчиликтер жана андагы чечимдерди кабыл алууда да көптөгөн суроолордун жаралышына алып келет. Ошол эле бийликке болгон сын пикирлер өнүккөн өлкөдө да башкасында да бирдей эле үмүттүү айтылып жатканын баамдоого болот. Кыргызстандагы коронавирус күрөшүүнүн стратегиясы кандай? Сереп уктуруусунда сөз болот. Пандемияга каршы күрөшкөн кайсы гана мамлекетти албайлы, ал өлкөнүн бийлиги кабыл алган чечимдер ошол өлкөнүн коомчулугу тарабынан сынга алууда. Анын себеби бир дагы өлкөнүн саламаттыгын сактаган система мындай оор шартка даяр эмес экенин көрсөттү. Андан тышкары бардык эле өлкөнүн өкмөтү кооптуулуктун деңгээлин өз убагында туура баамдаганга жетише алган жок. Мисалы, Улуу Британиянын премьер-министри адегенде пандемияга өтө жеңил ойлуулук менен карап, бир канча убакыт өткөндөн кийин гана өзүнүн позициясын кескин өзгөрткөн. Американын президенти буга ар кандай ойлорун айта берип, бир катар каршы пикирлер менен анын олуттуулугуна ишене берген жок. Жыйынтыгында дүйнөлүк пандемиянын шартында алтындай убактысын текке кетирип алды. Италия менен Испаниядагы көрүнүштү айтпаган деле адам калган жок. Ал жакта болгон нерселер албетте өз убагында туура чечимдерди кабыл албаган, ишти уюштура албаган башкаруучуларда болду деген тыянак ачык эле айтылып жатты. Вируска каршы күрөшүүдөгү ар бир өлкөнүн тандап алган стратегиясы өзгөчө абалды киргизүү, катуу карантиндик режим жана адамдар ортосундагы сүйлөшүүнүн бардык түрүнө чектөө коюу же болбосо толугу менен аны жокко чыгаруу сыяктуу жагдай менен салыштырылып келет. Ал эми ыкчам, кырдаалга карай туура чечимдерди кабыл алуу менен негизинен алардын аткарылышын камсыз кылган өлкөлөр гана мыкты жыйынтыктарды көрсөтө алды. Аны ооздуктоого жетишип калган өлкөлөр буга далил. Мындай пикирин улаган кыргыз окумуштуусу, илимден эмгек сиңирген ишмери профессор Ашыралы Зурдинов өлкөдөгү кырдаалга карата кабыл алынган чечимдер өз убагында болду деп билдирет. Саясий, экономикалык мүмкүнчүлүктөрүнө жараша, кадрдын потенциалына жараша болушунча аракет кылып атышат. Ошон үчүн Кудайга шүгүр, мына саны боюнча заражение болгондордун, анан өлүмгө дуушар болгондор ушул коронавируска байланыштуу bizde Kudayga şükür az. Hem de Türkmenistan ve Tacikistan çok da Kuday'ın özü bilet az buluşu az. Biz oşan tarabışı boyunca, ölüm citim boyunca Kudayga şükür artık pozisyonları da hazır. Bundan ara göbeytirsin de öyle Kuday'dan tileyiz de. Албетте бизди биринчи кезекте Кыргызстандын бийлигинин кабыл алган чечимдери канчалык натыйжалуу болгону гана кызыктырат. Белгилүү болгондой, оорунун жайылып кетишин күткөн март айында өзгөчө кырдаал режими өлкөнүн бардык аймактарына кирди. Саламаттыкты сактоо, милиция, чек ара кызматы жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги сыяктуу маанилүү ресурстар пандемия менен күрөшүүгө багытталды. Кабыл алынган чечимдер канчалык натыйжалуу экенин түшүнүш үчүн анын башка өлкөлөрдүн кырдаалында салыштыруу логика жагынан туура болсо керек. Ошол эле Worldmeters Info интернет сайтына карасак, анда онлайн режиминде дүйнөдө коронавируска чалдыгып жаткан өлкөлөрдү минут сайын маалымдап жатат. Баарыбызга түшүнүктүү болуш үчүн 12 өлкөнү алып, аны шарттуу 3 топко бөлүп карап көрөлүчү. Биринчи топто катуу карантин кирбесе да кайсы бир чектөөлөр бар өлкөлөр: Швеция, Белоруссия. Айрым интернет булактары бул өлкөлөрдүн кабыл алган кадамдарын мактоого алышты. Алардын белгилөөсүндө коронавирус пандемиясы басымдуу болгон өлкөлөрдө маалымат өтө эле апыртылып жатат. Экинчи категорияга башында эле пандемияга анча олуттуу карабай, а бирок акырында кечиксе да активдүү аракеттерди колго алып, ошол эле карантиндик катуу чараларды киргизген Улуу Британия, Италия жана Испания өлкөлөрү. Үчүнчү группадагы айрым өлкөлөргө мурдагы постсоветтик өлкөлөр: Казакстан, Россия, Өзбекстан, Молдова, Грузия. Булар менен катар өткөндөрү окшош эле мамлекеттик түзүмдөрдүн уюштуруу иштери, анын ичинде медицина системасы бирдейдилген Кыргызстан жана пандемия очогу башталган Кытайдын өзүн кошууга болот. Салыштырууга алынган бул өлкөлөрдүн бюджеттик мүмкүнчүлүктөрү да түрдүүчө. Практика жүзүндө Кыргызстандан башкасынын финансылык мүмкүнчүлүгү кеңири. Кабыл алынып жаткан чечимдердин туура же туура эмес экенин да мындан байкоого болот. Мисалы, жалпы жуктургандардын саны 1 миллион адамга карай жуктургандардын саны, 1 миллион адамга карата өлүмгө учураган сан. Испания 170.099, өлүмгө учурагандардын саны 380, Италия 159.516, өлүмгө учурагандардын саны 338, Улуу Британия
88621. Өлүмгө учурагандардын саны 167. Швеция 10948. өлүмгө учурагандардын саны 91. Молдова 1712. өлүмгө учурагандардын саны 9. Белоруссия 2919. өлүмгө учурагандардын саны 3. Кытай 82249. өлүмгө учурагандардын саны 2. Россия 18328. көз жумгандар 1. Грузия 272. өлүмгө учурагандар 0,8. Кыргызстан 430. өлүмгө учурагандардын саны 0,8. Казакстан 1091. өлүмгө учурагандардын саны 0,7. Өзбекстан 998. өлүмгө учурагандардын саны 0,11. Бул сандар мындан 5 күн мурун берген World Meters Info маалыматынан алынды. Албетте, учурда Россияда бул жогорулап, ал 37 миңге жетсе, Кыргызстанда 500дөн ашты. Жалпы жуктуруп алгандардын санын көрсөткөн бул таблица салыштыруу үчүн даана көрүнүп турганы менен, ал пандемияга карата аракеттин канчалык натыйжалуу болуп жаткан картинаны бере албайт. Канчалык калп көп болсо, ошончолук ошол өлкөдө жуктургандардын саны жогору экенин гана көрүүгө болот. Андыктан башка эки көрсөткүчкө көңүлдү буруу зарыл. Бул чалдыккандардын саны жана 1 миллион калкка карата эсеп менен көрсөтүлгөн өлүмдүн саны. Кыргызстан бул таблицада төмөнкү жакта орун алган. 12 өлкөнүн катарында 10-сапта. Пандемия биздин өлкөдө анча эмес, мындайча айтканда жагымдуу сценарий менен өтүп жатканын, өлүмгө учураган көрсөткүч жогору эмес деген тыянакта, тактап айтканда кескин тарап кетүүнү ооздуктоого болот деген сценарийди билдирет. Албетте, пандемиянын бүтүүрүнө чейин дал ушундай өңүттө болсо экен деген үмүт көпчүлүктүн оюнда. Муну менен жалпысынан туура кадамдар болду деп бүтүм чыгарсак болобу? Чечимдерди кабыл алууда бүдөмүккө түшүп адашып калган же каршы келген жагдайларга орун берилген жокпу? Бул суроолорго Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун директору Эмилбек Каптакаев мындайча жооп берет. Кандай кылган күндө дагы бул оорунун кесепетинен экономиканы биротоло талкалап, мамлекет ыдыратып албаш керек да. Мамлекеттин бекемдигин, бүтүндүгүн сактап калыш керек. Бардык мамлекеттин аракеттери ошол. Бизде деле ошол эле аракеттер көрүлүп атат, бирок мамлекеттин ички мүмкүнчүлүгүнө жараша болуп атат да көп нерселер. Ошол эле Америка жасагандай ар бир үйгө да $1000 биз тарата албайбыз. Ошол эле тиги башка өлкөлөр, мына Германиядагылар берип аткан жана миллиондогон кредиттерди узак мөөнөткө ишкана бизнес чөйрөсүнө биз бере албайбыз. Андай мүмкүнчүлүк жок. Мына ошондон улам биз дагы өзүбүздүн дараметибизге жараша ушул кырдаалдан чыгып аракетин жасаш керек да. Негизинен аракеттин баары ушул багытта болуп атат. Чечимдердин баары ушул багытта. Баары телегей тегиз деп айтыш кыйын. Анткени көп маселелерди уюштуруудан, ошо чечилген маселелерди аткарууну уюштуруудан, аткарууну көзөмөл кылуудан, ошо тартипти кармоодон, тартипти сактоодон көп эле мүчүлүштөр болуп атат. Аны биз көрүп эле атабыз да. Бирок негизинен алганда бүгүнкү күнгө кабыл алып аткан чечимдер өзүнүн натыйжасын берип, мына оору, ошо вирус чаржайып, көзөмөлсүз тарап, көзөмөлсүз оору жугуп аткандай кырдаал жок бүгүн. Бул болсо ошол көрүлүп аткан чаралардын натыйжалуулугун көрсөтөт да. Бүгүнкү күндө ошол жана көзөмөлгө алынган адамдардын ичинен оору табылып атат. Көзөмөлдөн такыр сырткары жактан оорунун жана очоктору оору тарап аткан бир кандай бир башка жерлер байкалган жок да. Мына ушунун өзү менин оюмча биздин өлкө үчүн абдан чоң жетишкендик, чоң жеңиш деп айтсак болот. Адекваттуу чечимдерди кабыл алуу кайсы бир деңгээлде оптимизмге алып келет. Кийинки чечимдерди кабыл алууда бийлик акыл эске таянган анализдердин негизинде жана толук жоопкерчиликти түшүнүү менен гана кабыл алуу зарылдыгын ошол эле укмуштуу эксперттер белгилеп келишет. Популизм жана дүрбөлөңгө түшүүчүлүккө такыр жол берилбеши керек. Калыстык үчүн өкмөттүн пандемияга каршы күрөшүүдөгү кабыл алган стратегиясында чабал жактарды белгилеп кетүүгө болобу? Болот дейт Эмилбек Каптакаев. Бүгүн жок эртең массалыкында абдан чоң жетиштирип кетсе эмне кылабыз? Абдан чоң кыйроолор болсо эмне кылабыз деген маселелерге бул мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулуш керек экен да. Мына бүгүн биз ушул түзүмдүн иштебей турганын көрүп турабыз да, иштете албай атабыз. Мунун өзү абдан чоң кемчилик, муну ачык айтышыбыз керек. Экинчиден, бул ичкеле жанагы чечимдердин башынан аяк аткарылыш тартиби. Мына январдагы коопсуздук кеңешинде чечим, ошол жерде кабыл алынган, айтылган нерселер 2-3 ай бою бүгүнкүгө чейин аткарылбай, көп чечимдер аткарылбай,
мындай бир аткарууну уюштура албай аткандын эсебинен мына көп мүчүлүштөр ошондон кетип атат да. Мына бүгүн биздеги эң чоң мына мүчүлүштүк бул өзүбүздүн ушу врачтарды, медициналык кызматкерлерди коргой албайт. Ошонун коргоону дагы, ошолордун иштөөсүн уюштура албай атканыбыз дагы абдан чоң кемчилик да. Бул жерде дагы ошол эле жана жарандык коргоону тартибиндеги эгерде массалык эпидемия болсо кандай тартипте иштейбиз, ким кандай эмне иш кылат, кошумча кандай ооруканаларды, кошумча кандай жанагындай жайларды жасайбыз, ошолордун тизмеси алдын ала болуш керек да. Мына эгерде массалык эпидемия болсо, могу жайларга кошумча ачабыз. Момундай мүмкүнчүлүктөр менен момундай иш баштайбыз дегендин баары алдын ала пландалып, баардалыш керек да. Мунун баарын биз баягы Советтер Союзу убагында миңдеген жолу окуп уккан нерсе, бирок тилекке каршы ушу эгемендик жылдары ушул багыттагы иштерге көңүл бурулбай калыптыр да. Ошол эле окумуштуу Ашыралы Зурдинов да буларды кошумчалайт. Мына саламаттык сактоонун министрлигинин мүчүлүштөрү өзгөчө болгон, ошон үчүн ал жерде дагы башчыларын албаштырып аракет кылып атышат го. Оңолуп кетер деген жагы бар. Анан жана врачтарды да убагында айла жок иши да. Кыргызстандын акчасы жок. Акчасы барлардан суранып жардам берип атышат. Бирок убагында калкалоочу кийим-кечек шарттарды жакшы байкабай алган жеринен биздин врачтар, азыркы учурда жанагы посттордо турган биздин милиция кызматкерлери, мына ошолордун баарына рахмат керелден кечке кылып атышат. Аларды да туура түшүнбөгөндөр болуп атат. Ооба, айрым эксперттер белгилегендей, кемчиликтер жок иш алдыга жүрбөйт. Андан улам жыйынтык чыгаруу зарыл. Биринчиден бизге кошуна турган Кытайда пандемиянын очогу башталган соң демек анын кирип келиши күтүлгөн жагдай болчу. Ал тарапка карата олуттуу кадамдар жасалып, алдын алуу иштери багытталганы менен илдет башка кооптуу деген өлкөлөрдүн тизмесинде жок өлкөлөрдөн келип калды. Экинчиден, саламаттыкты сактоо министрлигинин мурдагы жетекчилик тарабынан кемчиликтер кетирилди. Бул медициналык кызматкерлердин илдетти жуктуруп алуу тобокелдиги эске алынбаганында, жыйынтыгында бүгүнкү күндө жуктуруп алгандардын 17%-ын тилекке каршы медицина кызматкерлери түзүп калды. Бирок ошондой болсо да кыргыз бийлигинин пандемияга каршы күрөшүү стратегиясынан ишеним арткандар бар. Албетте бул коопсуздук кеңешинин кабыл алган чечкиндүү позициясы менен бирге эле эң башкысы өлкөнүн дарыгерлери алардын эрдик менен жасаган аракет экенин таанууга болбойт жана жергиликтүү бийлик органдарынын уюштуруучулук менен жасаган иштерине көз каранды болорун эксперттер белгилешет. Сиздер Сере уктуруусун тыңдадыңыздар. Аны мен Таалайгүл Сыдыкбекова даярдадым.